Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы сак болууну эскертет. Кибер коопсуздук санариптик доорунда биз жеке маалыматтар, уюмдардын жана ишканалардын жеке маалыматтары сакталган компьютердик, уюлдук телефондор, электрондук почта жана башка электрондук системалар аркылуу зыяндуу кибер чабуулдарга кабылабыз. Көпчүлүк учурларда биз бул тууралуу билбейбиз. Ошондуктан биз кибер коопсуздук жөнүндө кыскача маалыматтарды топтодук. Бул сизге зыяндуу кибер чабуулдардан коргоого жардам берет деген ойдобуз. Кибер кылмыш өз кезегинде тутумдун иштешин бузуу же каржылык пайда алып келүү максатында ага кол салууга багытталган иш-аракеттер. Мисалы, аларга азыркы учурда Telegram жана Instagram баракчалары аркылуу келип жаткан Альхамдулиллах, Акчабар фонду, Суевив в Мбанке, кредит за 5 минут деген шилтемелер жана башка ушуга окшогон группалардан турат. Кибер кылмыштуулукка катышы бар жарандар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде төмөндөгүдөй жоопкерчиликке тартылат. Алдамчылык, башкача айтканда, алдоо же ишенимин кыянаттык менен пайдалануу жолу менен олуттуу эмес өлчөмдөгү башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлккө болгон укукка ээ болуу 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат. Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жолсун олуттуу өлчөмдө адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул берененин 1 же 2 бөлүгүндө каралган ири өлчөмдө жасалган жосундар 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул берененин 1 же 2 бөлүгүндө каралган төмөнкүдөй жасалган жосундар өзгөчө ири өлчөмдө уюшкан топ тарабынан кылмыштуу коомдоштуктун курамында кызматтык абалын пайдалануу менен мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Белгилей кетчү жагдай соттулук сиздин жана үй бүлө мүчөлөрүңүздүн билим алуусуна, келечектеги карьераңызды курууга, ошондой эле потенциалдуу келечегиңизге таасир этиши мүмкүн. Эгерде сиздин жакындарыңыз кибер кылмыштуулуктан жабыркап же болбосо кибер кылмыш жасап жатат деп эсептесеңиз, анда 102-ге чалып милицияга кайрылсаңыз болот. Альхамдулиллах деген Telegram канал бар экен. Telegram каналына өттүм. Ошол группанын админи менен жазышып көрдүм. Сүйлөшсөм, ал ооба мусулманга мусулман жардам берүү бул Аллахтын фарзы деген сөздү айтып 2900 сом акча салдым. Андан кийин дагы ошол комиссияга сиздин акчаңыз көбөйүп атат, иштеп атабыз деген сыяктуу ар кандай шылтоолорду айтып, акырында уже мени блокировать этип койду да Телеграмданчы. Мага окшоп ошентип алданып калбагыла. Акчабар көбөйтүү фонду боюнча кызыгып, мындай отзывдарын карадым, комментарийлерин карасам, бүт чоң аялдар силер жазгандары жакшы экен, анан ишенип 1000 сом салдым. 1000 сом салсаңыз акчаны көбөйтүп беребиз деген. 1000 сом салгандан кийин эле мага SMS келди. 120 000 сомго акчаңыз көбөйдү. Ошол бойдон аккаунт жабылды, ал бойдон бүт номерлери блокко салынган. Кыргыз элиме айтарым, ушу ишенбегиле. Күнүгө ошол билдирүүлөр болуп атат, ишенбегиле деп. Булардын арасында мен да кошулам, ишенбегиле.